булочка жасайбыз эми азыр. Алтынай Анарбаева Кадамжайдын Карадөбө айылында жашайт. Ал жалгыз бой эне. Былтыр 100 000 сом социалдык келишим долбоору аркылуу ишкердигин баштаган. Менин пешенттер менен балдарымды өз мээнети менен бакканым ыңгайлуу эме деп ойлодум дагы. Ошо 100 000 жазып, ошонун алдым. Ал эми жаман болгонум жок, Кудайга шүгүр. Өзүмдүн эме менен балдарымдын толук жогуна толуктайм. Бир студентим бар, ого дагы эме күчүм жетишинче аракет кылам. Биринчи алганда эме проект жаздым дагы, ошо боюнча ошо духовканы, анан мынакта бир морозильник, бир холодильнигим бар. Калганын бар өзүм 1 жылдык доходубуз менен мына эмени куруп, анан магазин кичине буну өзүнө эле эме кылсак бизге жетпейт. Бир семьяга ошондуктан магазинден кошуп, кошумчалап аракет кылып атабыз. Учурда Алтынай куруусунун четинде ар кандай татууларды бышырган чакан ишкананы иштетип жатат. Бул жерде буйртмага жараша кардарларды тейлеп жатыптыр. Самса менен кекис каттама, бир каттама. Анан ошо ким не айтса ошонун баарын эле жасап берем. Бирөөсү жасап бердик. Каарманыбыз татууларды бышырууда табигый азыктарды колдонууга өзгөчө көңүл бурат. Ишкер айым мындан ары ишкердигин чоңойтууну көздөп жатат. Творогду дагы биринчи айран уйтам, айранды анан алып туруп плитага сыгынча уйган айранды коюп, бир кайнатып, кайра алып ороп коем. Ошо эме болгондон кийин сүзүп ушинтип творог кылып алам. Болгондо да нак сүттөн кылам. Ончо сары болуп жакшы чыкпай калат. Качествосы бузулат. Быйыл Кадамжай районунда 1000ден ашуун тургун социалдык келишимдин негизинде өз ишкердигин жолго койгон. Алардын ичинен 142 жаранга дүйнөлүк банк акча каражат бөлсө, 865 ишкерге акча мамлекеттик казнадан бөлүнгөн. Ажамал Мурзадолат кызы, Салам медиа, Баткен.